Bizde atat. Жаш балдар коркуп калды ошондо. Жаш балдарым ок үйүнүн алдыга чейин келди. Анан пас менен балам бир нерсе кылып алып чыгып машинасын светин күйгүзбөй алып чыгып зордун тагында жашынып отурдук. Анан сал ок басылгандан кийин анан ушу тагы менен качып түндө качып келдик. Бул жолдон эми 3-4 саатта чыктык. Жолдон чыга албайбы? Ок. Жол немеде тоодун ичи менен неме жолдо, объезд жол бар да, ошол жак менен качып келдик. Бирок да катта жолдо солдаттар атат. Качып. Канча саат туруп калдыңыздар эми баягы жолдо? Үйдөн качып чыгып зоонун тагында. Зоонун тагында бир саат жатырдык. Онан барып Сымыда дубалдын тагында 1 саат жатырдык. Онан чыгып анан кийин ошо тоо менен 3 саатта түндө келдик да. Канча балаңыз менен эже? Канча балаңыз бар? 3 семья балдарым. 3 семья, ошентип качтыңыз. Өзү менен 4 семья. Ошондо сиздердин үйлөрүңүздөргө карата ок атылыптыр да. Биздин үйүбүздүн үстүнөн алеги минометтин небелелер жарылып атат. Тау деп асмандан жарылып, балдарым ыйлап, өзүмө ыйлап. Негизи ушу дайыма эле кечки камал учурда башташат. Мунуста неме болду да, эч ким билбей калды. Бардыгыбыз үйдө элек да.